Касы от, колуна эки от кармак монтип. Кичине убакыт өтөрүнө ошол токойдун бир бөлүк жагы өрттөнүп кетет. Эки ол мындай чоңоюп ата энеси өлгөндөн кийин хандыкты эки бөлүп мурас кылып таштап кетет. Бүгүнкү иш-чара негизги бул журналист катары мындай өзүбүздүн үйрөнүп жаткан нерселерибизди практика жүзүндө көрсөтүп атабыз. Азыркы өтүп жаткан эме бул ар кайсы топторго бөлүнүп, кандай десем, өзүбүздүн пикирибизди айтууга бул мүмкүнчүлүктү түзөп берип атабыз да. Андан кийинкисинде эле мен тартып аткан нерсе бул суу жөнүндө болмокчу. Топтордун эмелери, топтордун ар кандай идеяларын ошону бириктирип, мен Батманга ошо газетага түшүрүп бериш керек аракет кылам да. Негизинен ошо азыркы сүрөт тартып атканым бул бир чети жакшы эме кылып аткан, кандай десем, жайлоо болуп, жакшы эме атып аткан кези, бир чети болсо бул от болуп аткан кези да. Суу жок, от, мындай кандай десем, үстөмдүк кылып аткан кези. Ал эми бул өзүбүздүн көрүп тургандай эле бул күзгүбүз болсо, бул күзгү негизи адам колунан кармап турганда аны эки жакка ооп, эки жакка кандай десем, мындай эки жак, мисалы, бир жерин жакшы кылып коюш мүмкүн, бир жерин жаман кылып коюш мүмкүн да. Ошо азыркы сүрөт бүтө элек, азырынча аракет жасап атабыз жакшы болушуна. Мен Сагынбек кызы Ажинай, 9-класстын окуучусу. Бул иш-чарада биз ишкерлер тобундамын. Биз ишкерлер тобунда эң кызыктуусу болуп, бул иш-чарада башка топтордун жасаган иштерин көргөзүп берүү жана ошондой эле аны тартуу, алардын жасаган тексттеринде болгон өзүбүздүн оюбузду жазуу жана ошондой эле бүт бойдон эле бүгүнкү иш-чараны тааныштырып берүү болду. Бул абдан кызыктуу, себеби биз журналисттин ролун ойноп, өзүбүздүн журналист катары сезип жатканыбыз. Мен Садатбек кызы Нурзат. Бүгүнкү журналистика боюнча фестиваль эң жогорку деңгээлде өтүп жатат десем болот. Бүгүн биз деген 4 топко бөлүндүк. Ошол топтун бирисинде биздин командабыз бар. Биз деген Уламыш командасы болгонбуз. Уламыш командасында биз суу жөнүндө өзүбүздүн ойлоп тапкан, башка айтканда легендабызды, мифибизди ойлоп таап жаткан учурубуз. Азыркы учурда дагы эмне десе болот, ушул журналистиканы уюштуруп берген эже агайларга аябагандай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул деген биздин кийинки турмушубузга эң эле бир жакшы сабак болот деп ишенем. Жети кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, жер ааламдын баарысын багып чыккан аккан суу, ак кыянын боорунан агып чыккан аккан суу, өмүр отун тутантып жагып чыккан аккан суу. Жаныбар аккан суу, жок дегенде бир күнгө келбей калсаң таарынып, кесирленип жүргөндөр чуркайт эле акырып. Баркта бастан жүргөндөр айчылык жерде болсоң да жетет эле жабынып. Бали, рахмат аккан суу, түбөлүккө агарсың, укум менен тукумга белек болуп барарсың. Күүлөрүңдү черте бер, күкүктөнүп кете бер, темир комуз кага бер, толкуп ташып ага бер. Тегеренип жер жүзүн, турмуш отун жага бер, мөңгү болуп ашууда үнөмдөлгөн аккан суу. Жети күн бир түн айтсам да түгөнбөгөн аккан суу, аккан аккан суу, бардык жанга жаккан суу.